Кай жерде адамдар табиатка начар мамиле кылса, биздин терс энергиябыз жерге өтөт. Адамдын терс энергиясы жерге өткөндө жердин энергиясында балансы бузулат, ал сөзсүз козголот. Ал жаңгыр болуп козголот, ал шамал болуп козголот, ал жер титиреп козголот. Аны сиздер көрүп атасыздар. Канаттуулардын баарын качырдык. Аркар Кулжа деген жакын эле жерде отточу эле азыр суткалап жумалап издеп таппайсың. Аккан сууда арам жок деген сөз калган. Ошол макал бүгүнкү күнгө туш келеби? Туура келеби? Жок, туура келбейт. Анткени илгери адамдар сууга ар кандай ыплас нерсени таштачу эмес. Адамдар ошол табият менен аралашып жашап иштебесе, ага боорукердик менен мамиле, жан дүйнөсү менен, ыкласы менен мамиле жасабайт экен. Сыймыктуу агаларымдын бири Дүйшөн Батырбеков агайым менен маек курмакчымын. Саламатсызбы, агай? Саламатсыздар. Адамзаттын бүгүнкү учурдагы табиатка болгон мамилеси ушунчалык кайдыгер болгондугу туурасында айрым бир ырсактарыбыз менен белгилүү болуп жүрөбүз. Ошондон улам сизге кайрылууну туура деп чечтим. Бул кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Табиат менен эзелтеден ата бабаларыбыз эр шактык болуп, баягы табиат менен таттуу мамиледе болуп келген да. Кыскасы ушунчалык табиатка болгон адамдын мамилеси бузулду. Ушул жөнүндө маек курсак агай. Рахмат, жакшы болот. Абдан орчундуу бүгүнкү күндүн эң бир жүрөгү өткөн маселеси боюнча суроо берип, менин пикиримди угуп жатканыма мен дагы абдан кубанычтуумун. Бул абдан бүткүл адамзатты ойлонтуучу маселе. Мана бүгүнкү күндө жер планетасында 8,2 миллиард адам жашап атат. Негизи жер сөзүнүн суу, аба жана башка ресурстар боюнча, окумуштуулардын алдын ала эсептөө боюнча 40 миллиардка чейинки сандагы адамды багалат. Бирок бүгүнкү күндө 40 миллиард эмес, 8 миллиард адамды толук багуу кудурети болбой баратат. Муну эмнеден көрсөк болот? Бул биринчиден өтө тездик менен климаттын бузулушу. Мисалы дүйнөнүн көп бөлүгүндө кургакчылык көбөйүп атат. Бул чөлгө айланып баратат, жашыл талааларыбыз. Ошонун ичинде Кыргызстанды эле алып көрсөк, бир кездеги жайы менен күзүндө элди ашарга чыгарып, тоо кырлардан чөп чаптырчу эле. Студенттерге чейин, башка ишкана жумушчуларга чейин бир айлап чөпкө апарып чөп чаптырчу эле. Жайлоолордогу чөбүбүз белге чейин болчу эле. Азыр ошол жайлоого барсаң, мал тойбой турган чөб өсүп атат. Ушул эле Суу Самырда ал, Каркаран ал, Соңкөл тарапта, түштүк тарапта бир Алайда, Ат башыда кандай сонун жайлоолор бар. Ушунун баары чөбү чабылбай күзүндө карга калып, кышкысын мал жайылып чыкчу эле. Бул биринчи деңиз. Экинчиден ат тагызып кеткен өзөн суулар болчу эле. Ат тагызмак түгүл өзөн сууларыбыз чайкысын соолуп суу келбей калып атат. Анткени тоо башынан мөңгү жоголду. Мунун баардыгына адам өзү күнөөлүү. Адам жаратылышка этият мамиле кылбай, аяр мамиле кылбай, өзүнүн үйү катары мамиле кылбай, жырткычтык менен пайдаланганын кесепетин мынакей адам ошол кесепетин өзү көрүп атат. Мына бардык жерде катуу шамал, тамдарды учуруп кетип атат, адамды машинаны учуруп кеткен шамал болуп атат, таза суулар калбай баратат. Илгери биз бала кезде, илгери дегеним 30-40 жыл мурун арыктан жата калып эле суу ичип кете берчүк. Азыркыдай айылда жер астынан чыккан таза суулар жок эле. Ошол эрте менен эрте апаларыбыз мал жайлы электе, мал суучу электе чакаларга суу алдырып койчу. Анткени суу таза болчу. Ошондуктан Кыргызда аккан сууда арам жок деген сөз калган. Ошол макал бүгүнкү күнгө туш келеби? Туура келеби? Жок, туура келбейт. Анткени илгери адамдар сууга ар кандай ыплас нерсени таштачу эмес. Сууга малды жайчу эмес, сууга киринче эмес, сууга ыплас нерсе таштачу эмес. Ошон үчүн адамдар арам жок, кандай агып аткан суу болсо таза деп ишенишкен. Ошондон макал айтылган. Чөпкө зыяны жок болгон адам Кыргыздын мынакей ар бир үйүнө эшигинин астындагы дарагына канаттуулар уя салган. Анткени биз тийген эмеспиз. Канаттуулар адамдан корккон эмес. Үйүбүзгө чейин, тамыбыздын бирөөсүнө чейин келип чабайлекелер уя салчу. Башка канаттуулар уя салчу. Азыр ошол уяларды көрүүгө болобу? Мүмкүн эмес. Адамды көргөндө алыстан качат. Мына мунун баардыгы биз ошол өзүбүздүн гана кызыкчылыкты ойлоп, жырткычтай мамиле жасап, канаттуулардын баарын качырдык.
Аркар Булжа деген жакын эле жерде отточу эле азыр суткалап жумалап издеп таппайсың. Өзөн суулары соолуп баратат. Мына кечинде бардык эле айылдарда көлчүк суу болгон жерде хор менен бакалар ырдап турчу эле. Чегирткелер чырылдап турчу эле. Мунун бири да жок азыр. Анткени биз бардыгын жок кылдык. Биздин ата энелерибиз чабылекейин уясына тийбе даракта уяга чыгып баратса түш убал болот, убалы уруп кетет деп бизди ар бир кадам сайын табиятка тийбешке чакырчу эле, ошого тарбиячу эле. Өсүп турган чөптү да жөнөкөй жулдурчу эмес, ал кышында малга от болот, тоюп болот деп тийишчү эмес. Мына азыр бардыгы тескеринче. Сууга өзү жуунчу эмес. Азыр сууга айыл кыштакта суудун боюна алып берип алып чара-чара дагыра кир жууат. Кир жууп эмес, ошол сууга бет башыңды жууганга уруксат берчү эмес. Какырынып түкүрүнчү эмессиң. Сенден кийинки жакта тургандар ошол суудан ичет пайдаланат деген адамда түшүнүк бар болчу. Мына ушул түшүнүктөр, баалуулуктар улуу адамдардан кийинки бала чакасына улам айтылып, алардын мээсине, аң сезимине сиңирилбегендиктен биз табиятка күнүмдүк мамиле кылып, табияттагы бардык нерсени бүгүн гана керектүү деп пайдаланып калып, мына келечегибиз өз башыбызга мыш болуп атат. Мына Казакстанды карагыла, бүтүндөй Казакстандын жарым аймагын суу каптап атат. Мына Кыргызстандагы эң бир сонун жайыттарда чаң чыгып такыр болуп атат. Дагы 10 жылдан кийин эмне болот? Мындан да жаман болушу мүмкүн. Өзөн суулар азайып атат. Жер астындагы суулар төмөн түшүп кетип, азыр кудук казсаң дагы башка казсаң да суу чыкпайт. Көптөгөн баягы күмүш булак деп таптаза тишти какшаткан тунук суулар жок болуп кетти, булактар жок болуп кетти. Мунун бардыгы табигат бизди жазалап атат. Табигат биздин кылган тирлигибизге жазалап атат. Деги эле бул адам менен табият өзү бир организм. Болгону бирөө жансыз, бирөө жандуу. Ошол табият бизге аба, ошол табият биздин басып турган жерибиз. Табият бизди эс алдырат. Табиятта өскөн нерселер тамак аш азык кылып жейбиз. Кыргызда макал бар. Ичкен будуңа түкүрбө деп. Биз түкүрүп атпайбызбы? Түкүрмөк тебелеп, какырып булгап атпайбызбы? Мына кесепеттин өзүбүзгө атабыз. Демек, илгертен ата-баба айрыкча кыргыздар табияттын койнунда көчүп конуп жашап, барган жериндеги конуп отуруп кеткен жерде бир тал таракка тийген эмес. Чөбүн бөөдөп чапкан эмес, тебелеген эмес, суун булган эмес, жан-жаныбарга тийген эмес. Жада калса үйүңө эшигиң астына келип калган жыланды да өлтүрткөн эмес. Ак чачып, un чачып, айран чачып, кымыз чачып, ак чалгасына менен деп тийбегин, ушу бала чакама тийбе, мен сага тийбейм, сен мага тийбе деп ак чачып узатып койгон. Ошону айбандар да түшүнгөн, кайра келип зыян кылган эмес. Биз азыр бардык нерсени кырып атабыз, химиялык жол менен кырып атабыз, механикалык жол менен кылып атабыз, башка жол менен кырып атабыз. Мына кесепеттин өзүбүз көрүп атабыз. Үйдө ар бир ата эне тарбия бербегендиктен улам ушул көйгөй болуп атабы же эмнеден улам? Же адам өзү эле кайдыгер болуп калды? Кандай деп ойлойсуз? Эми мунун себебин бир нече багытта караш керек. Биринчиси, мындан бир топ жыл илгери 30-40 жыл, 50 жыл мурун биз табият менен эри шаркак жашаганбыз. Табият менен эри шаркак жашап, адамдардын көбү ошол жер иштетип, жерге жакын болуп, ошол жерден жакшы түшүм алыш үчүн түшүм алуунун өзүнүн тартип эрежелери, өсүмдүккө, сууга, жер кыртышына кандай мамиле кылыш керек деген маселе айтылып турчу дагы. Ошол нерседен адам тарбиялчы. Азыркы күндө ал экинчи планга кетти. Бул биринчиси. Экинчиси чынында эле анткени биздин ата-бабалар азыркыдай шаарда, азыркыдай айыл кыштакта жашабагандыктан, табиятка жакын болуп жашагандыктан ошол табиятка көз каранды болчу. Ошол табиятта чөп көп болсо, жеме-жемиш мол болсо, топурактын кыртышы жакшы болсо, суу таза болсо, биздин жашообуз жакшы болот. Биз ошого көз карандыбыз. Ушул нерсе эмрики жылда керек деп, ушундай көз караш менен жашачу дагы өздөрүнүн балдарына күн сайын кылган ишинде, баскан турганда, үйдө отурганда болобу, жумуш кылып атканда ар бир нерсенин жол жобосун, эрежесин айтып отурчу. Анын кичинекейинен баштап балдардын мээзине сиңип, алар да ошондой мамиле кылууга аракеттенчү. Азыр бул нерсе жок болуп калды. Жашоо образыбыздын өзүндө бул нерсе жок болгондуктан өзгөрүштөн улам ал нерсе айтылбай калды. Жөн эле айта берген менен үйдө балдар ал нерсе менен мындай кездешпегендиктен тыкый
тыкыз аралашпагандан кийин ал нерсенин кудурети касиети болбойгон. Мына ушул нерсе дагы зыянын тийгизип атат. Мен чөпкө тийбе, башкага тийбе деген менен бала күндүк турмушунда ошол нерсенин жакшы жаманы менен мындай мамиле болбогондуктан баягы иш жүзүндө тажрыйба жоктуктан иш жүзүндө ал нерсе менен аралашпагандан кийин, иш жүзүндө ошол нерсеге такалбагандан кийин, көзү менен көрүп, колу менен кармабагандан кийин бул нерсенин кудурети, сөздүн мааниси курулай чатыр катарында болуп атат да, таасири жок болуп атат. Туура айтасыз. Бул негизги себеп деп эсептейм да. Мисалы, нан кантип, нан жеп аткан нанын кантип өстүрүлөрүн билбеген адам ал нандын маанисин билбейт. Баркын деле. Баркын билбейт. Мына биз азыр ошондой болуп, бизге баардык нерсе сырттан даяр келип аткан үчүн биз жаныбызда өсүп турган дарака, чөп чарыга, жан жаныбарга мындай бир боорукердик менен, түшүнүү менен мамиле кылбай атабыз да. Биз алыстап кеттик. Жашоошан азыркы социалдык факторлор, коомдун өзгөрүшү ушуга алып келип коюп, адамдар кайдыгер, анын канчалык кереги бар өсүп турган нерсенин чөп болобу, жер жемиш болобу маанисин түшүнбөй калды да. Маанисин түшүнбөдөн кийин аны бактабайт адамдар. Мына негизги себеп бири дагы ушул деп ойлойм. Ушул кайдыгерликке, түшүнбөүчүлүккө, маани бербөөчүлүккө алып келди. Адамдар акылсыз болуп кеткен жок, жаман болуп кеткен жок. Адамдарга ошол нерсе айтылбай, адамдардын жан дүйнөсү ошол нерсеге кедей болуп калды. Ошондуктан табиятка айыр мамиле, этият мамиле, боорукерлик мамиле кылуу бизде азыркылар аз болуп калды. Жаш балдар эмес, улуу кишилер деле унутуп койду. Анткени өзү коомдун өзүнүн түзүлүшү ошондой болуп калды. Бирөө эгетте даяр кылып магазинге алып чыгып келет, анан даяр нерсени сатып алып жеп атабыз дагы. Ал кантип келди, кандай мээнет менен келди, аны менен ишибиз жок болуп атат. Кыскасы, агай биз барктабай калдык деген ойдо айттыңыз. Барктабай калдык. Мунун кесепети сиз адис катары эмнеге алып барышы мүмкүн? Кесепетин мына көрүп атабыз. Кесепети мындан 20 жыл, 30 мурун, 30 жылдар мурун кездешпеген оорулар пайда болду. Мурда 5-6 эле оору бар эле. Мисалы, кант диабети дегенди адамдар билчү эмес. Өттү алдырып салды, өтүштөбөй калды деп ар бир 3-4 адам өтүн алдырып атат. Бул оору болчу эмес. Аллергия деп коебуз, чаңга, күнгө, топуракка, гүлгө, баланчанын жытына. Бул нерсе кездешсе дагы сейреп кездешчү. Тери оорулар көбөйүп кетти. Тери оорулар, рак оорусу көбөйүп кетти. Ушул оорулардын баардыгы ошонун кесепети. Анткени биз жеген тамак аш, ичкен суу, жуткан аба, бул баардыгы эле бузулган нерсе болуп атат. Жада калса, биз жеп аткан помидор, картошка, пияз, сабиз жана башка азык-түлүктөр, эт азыктар баардыгы ууланган абалда келип атат. Мына азыркы эле коонду жесең, коонду жегенде оозуң шире болуп, колуң шире болуп, жыты буркурап турчу. Азыр ал жок. Помидорду жегенде суу сагып тимеле ушунчалык бир. Азыр 4-5 помидор жесең супсак резинаны кийгизип аткандай болосуң. Кесепети мынакей азык-түлүктүн жетишсиздиги. Биз канчалык эксек деле, анткени жердин структурасын химиялаштырып бузуп койдук. Жер баягыдай түшүм бербей калды. Мурда мисалы 1 гектардан 20 тонна картошка алып атса, азыр 5-6 тоннадан картошка алса сүйүнүп атат. Мына кесепет ушул. Кесепет кымбатчылыкка алып келип атат, түшүмдүн начардыгына алып келип атат, жайыттардын такырланып кетүүсүнө алып кетип атат. Бул жан жаныбардын азайышына алып келип атат, ал эми адамзаттын азык-түлүк менен камсыз болушуна өтө оор кесепет алып келүүдө. Азык-түлүктүн жетишсиздиги байкалып атат. Мектепте болобу, үйдө болобу, балачакта болобу, дегел адамдар отурган жеринде, мындай коңшу колоңдор болобу, иштеген жерде болобу, табиятка мамиле, ким сууну булгап жатса, ким бейчеги даракты кыйып жатса, ким эшигинин астындагы көчөнүн моюндагы бир өсүп турган нерсеге зыян келтирип атса, ким курт кумурсканы, жан жаныбарды өлтүрүп зыян кылып атса, сөзсүз эле мамлекет деген саналуу адамдар. Ар эмес бири-бирибизге сын пикир айтып, кайдыгер болбошубуз керек. Кайдыгерлик бул эң жаман коркунуч. Кайдыгерлик бул душманчылыктан Алла канчача коркунучтуу. Ошондуктан кайдыгер болбой, жер энеге, өзүбүздүн үйүбүзгө, келечегибизге камкор болушубуз керек. Ар кимибиз бул жөнүндө ойлошубуз керек. Бастан турган жерден сөз кылышыбыз керек. Рахмат Дүйшөн агай, эртеден бери жакшы оюңузду айтып, акыл насаат да кошуп кеттиңиз. Анан сөздүн аягында ошо менин көрөрмандарыма ошо руханият көрсөтүүсүнө эмне айтат элеңиз,
кандай бир кеңешиңиз бар? Урматтуу калайык, жалпы эл журт, эң чоң кеңешим эмне? Мына азыр жол боюнда мейли ысык көл тарапкабы, мейли Ош тарапкабы, мейли Талас тарапкабы чоң жол менен бара жатсаңыз, оң жак, сол жагыңызды бир теңизчи, толгон пакеттер, толгон бөтөлкөлөр. Машинанын ичинде кетип баратып, жеген ичкенибизди терезесин ачып туруп өргүтүп кетип баратабыз. Мына биздин мамилебиз. Жөн эле менин сөзүмдү карап, кетип баратып оң жак, сол жагыңыздарды бир 100-200 метр карап коюңуздарчы, канча килограмм алабыз. Сууга түшүп атабыз, сууну булгап атабыз. Көлгө түшүп атабыз, көлдү булгап атабыз. Жайлоого барып атабыз, мына эс алганы машина болуп, топ болуп, тууган классташ, жолдош болуп барып атабыз. Барган жердин баардыгын кандай эле болуп класс болуп кетип атабыз. Баарыңыздарды баскан турган жериңизди таза кармоого, табиятты булгабоого, сууну таза кармоого, жаратылышты, табиятты курчап турган жерди эң негизгиси эшигиңиздин алдыңызды дарбазаңыздан чыкканда ашыкча чөптөр өсүп турса кереги жок, жулуп, дарак тигилип турган болсо ошого күнүгө 1 чака, 2 чака сууну куюп, ушинтип карап турсак, мына биздин табиятка кылган мамилебиз. Бул жансыз дүйнө менен жандуу дүйнөнүн ортосунда көзгө көрүнбөгөн энергия бар. Кай жерде адамдар агрессивдүү болсо, кай жерде адамдар табиятка начар мамиле кылса, биздин терс энергиябыз жерге өтөт. Адамдын терс энергиясы жерге өткөндө жердин энергиясында балансы бузулат, ал сөзсүз козголот. Ал жамгыр болуп козголот, ал шамал болуп козголот, ал жер титиреп козголот. Аны сиздер көрүп атасыздар. Кай жерде негатив химиялык өндүрүш күчөгөн болсо, завод күчөгөн болсо, шунчалык жерди тытып аткан болсо, ошол жерде жер титирип атат, ошол жерде көчкү жүрүп атат, ошол жерде ташкын болуп атат. Бир ой жүгүртүп көрүңүздөрчү. Келиңиздер табиятка, өзүбүздүн жер энебизге, өзүбүз жашап жаткан чөлгө аяр жакшы мамиле кылалы. Мен сиздерди ошого чакырам. Рахмат Дүйшөн агай, алтындагы убактыңызды арнап, ушу табият менен таттуу мамиледе болуу туурасында бүгүнкү менин ушул YouTube каналымдагы руханият көрсөтүүсүнө жакшынакай татынакай маек куруп, өзүңүздүн акыл насаатыңызды аксакалдык иретте жакшы маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билгизебиз сизге. Сиздин ишиңизге ийгилик каалаймын агай. Урматтуу көрөрмандар, кыргыз элим, амандыктан кайрадан сиздер менен бул эфирден кезишкенче сак саламат болуңуздар.